Ушул жерден логин жана паролду киргизебиз. Биз силерге бергенбиз ошону. Киргизгенден кийин могул жерибиз консоль деп аталат. Бул сайтты башкарчу жери. Жаңы токтом, жаңылык киргизебиз десек, добавить запись десек болот. Же болбосо записи добавить запись десек болот. Экөө бирдей эле да. Бул жерге ошол токтомдун же жаңылыктын атын жазабыз. Жаңылык деп туруп. Бул жерге болсо ошол жаңылыктын тексти кетет. Текстин көчүрүп келсеңиздер болот, же прямойлош эле жазсаңыздар болот. Андан кийин сүрөттөр болсо, добавить media файл деп туруп, мынтип коюп алабыз. Библиотека деген жагынан ошо мурунку жүктөгөн сүрөттөрдү койсок болот. Мынтип туруп, бул жерде ссылкасын media файл кылып туруп, размерин башкарып койсок болот. Орточосу чоңу деп. Анан ортосу менен кылабыз десек, по центру кылып туруп, ставить запись десек түшөт. Же болбосо жаңы коебуз десеңиздер, загрузить файлды деп туруп, мындай кылып. Бул жерге PDF документтерди койсок болот. Же болбосо сүрөттөрдү койсок болот. Мынтип туруп, открыть десек, сайтка мындай жүктөйт. Жанагындай айткандай эле ссылкасынан media файл кылып туруп, сол тарабына кылып коелу, ставить запись деп коебуз. Мындай алып сүрөт түшүп калат. Экөө түшүп кетти, мунусун алып салсак болот. Бул сүрөттү басканда чоңоюп чыгат да ошондо. Могул жерден рубрика деген жагынан мындай болуп калса, мынтип чоңойтуп койсоңуздар болот. Мындай катылып калышы мүмкүн. Мындай ачып алып туруп, өйдө чыгаралы. Так, бул жерде мисалы токтом болсо, токтомго, же болбосо жаңылык болсо, жаңылыктарга тишке коебуз. Жаңылыктардыкын, иш-чаралардыкын могул жерине сүрөтүн койгон жакшы. Изображение запись деп туруп, могул жерге мындай алып сүрөтүн коюп алабыз. Сүрөттөрү мисалы үчүн. Анан бул жер дагы важный. Датасын мурдагы даталар менен коюп алсаңыздар болот. Эртеңкиге пландап койсоңуздар болот. Бул жерин өзгөртсөңүздөр ошол жака чыгат да. Буюрса анан опубликовать дегенди басып коебуз. Караш үчүн перейти на сайт деп мынтип өтүп алабыз. Кайсы жерге чыгардык, ошону карайбыз. Биз азыр жаңылыктарга чыгардык. Мына эмедеги жаңына чыгарганыбыз, мына жаңылык. Мына сүрөтү, мына сырткы ичине басып киребиз. Сүрөттү да текшерип коелу, мына бассак, чоңоюп чыгарат да. Так. Ошондой эле могу главный страницада дагы айланып чыгыш керек. Мына жаңылык деп, мына февралдын 11-нде чыгып атат, Бул жерде тексти мына чыгып атат. Эгерде кереги жок болуп калса, консольго өтөбүз дагы. Эгерде ушуну эле өчүрөбүз десеңиз, мына бул жерде удалить деген бар. Же болбосо все записиге кирип туруп, бул жерден кереги жокторун өчүрүп салсак болот. Мындай белгилеп туруп, эки жөнү болсо, бул жерде мындай удалить деген бар. Же болбосо бирөөнү эле өчүрөм десеңиз, жанынан эле мына удалить деген бар.